Азыркы жаш үй бүлө кургандардын арасында ажырашуу көп болуп атат да. Эми жаш дегенде 1-2 жыл болуп калган, 1-2-3 жыл максимум. Ошолордун ажырашуулардын мен жеке консультация өткөндө, семейный консультация өткөндө, же болбосо ажырашканга чейинки консультациялардын жыйынтыгына караганда ажырашуулардын себептердин бирөөсү, бар эмес бирөөсү бул баягы күйөөгө тийгенге чейин, үйлөнгөнгө чейин блогерлердин жашоосун көрүп алып, ошолорду идеализация кылып алганда. Кээ бир эркек балдар ойлойт экен, жанагы блогерлердин аялдары бар го, жакшынакай төрөсү дагы семирбеген, дайыма 5-24 саат супсулуу болуп турган аялдарын көрүп алышып, ойлошот да, мен да үйлөнгөндө аялым ушундай супсулуу болот депчи. Тиякта күйөөсү тонна акча берип атканы менен иш жок да. Нянькасына төлөп атканы менен, тиги продуктусун камсыз кылып атканы менен, отдельно жашап, отдельный квартира укмуш условия түзүп берген менен иш жок. Ал ойлойт да, менин да аялым ошондой блогердин аялындай семирбеш керек, сулуу болуш керек, жүдөбөш керек, какабаш керек, илебаш керек, нерв болбош керек деп. Дайыма позитив менен күлүп жүрүш керек деп. Ошол сыяктуу эле тиги келинчеги дагы ойлойт да, экөөнүн жашоосу аябай күнүгө эле романтика болуп, аябай сонун жашоо болуп эле, ресторандан, кафеден тамак жеп, путешествие кылып, квартирасы жана лофт стилинде, хай-тек стилинде болот. Короче, жашоосу безоблачный болот депчи. Алтындарым, мен өзүм консультация аркылуу мында жеке тааныган блогерлерди билем, алардын да жашоосу постепенно куралган. Же болбосо эки блогер популярный, үйлөнгөнгө чейин популярный болушуп, анан алар реклама аркылуу, просмотр аркылуу, өздөрүнүн эмеси тиги страничкасы аркылуу акча тапкандар да, аларда финансовый проблема жок. Анан баягы алар дагы урушат, алар дагы талашат, алар дагы таарынышат дегендей. Просто баягы видео камера эме тартып атканда сен жакшы жашоонун жакшы жагын көрсөсүң да, жаман жагын көргөзбөйсүң. Ошол сыяктуу эле блогерлердин жашоосунан ошондой болуш керек деп эме алып албагыла да, өзүңөргө мындай пример алып албагыла да. Бул блогердик жашоо бул бир көрүнүш. Андан тышкары камеранын аркасында башка жашоо бар дегеним да.